Бул коммунизм айылына курулган жаңы балабакча. Ал 55 орунга ылайыкташкан. Мында балдар үчүн бардык шарттар каралган. Бизге бул имарат бардык шарттар менен курулуп берилген. Ысык суу, муздак суу, ошондой эле душ ичинде душу менен бардык балдар үчүн бардык шарттар бар. Окууга дагы, эс алууга дагы балдарга ыңгайлуу. Бакчанын ачылышы менен бир нече адамга жумуш орду да түзүлгөн. Ага жергиликтүү тургундар тартылган. Азыр мында 4 тарбиячы 52 баланы тарбиялап жатат. Балабакча ачылганы баарыбызга жакшы болду. Айыл элине дагы бул жерде 4 адам жумуш менен камсыз болду. 52 бала тарбияланып атат. Балдар дагы бакчага келип, бардык элдерге, жумушчуларга дагы жакшы болду. Балдар бакчасын жергиликтүү ишкер Момунжан Алиев куруп берген. Ага 6 миллион сом каражат жумшаган. Алиевдин балдар бакчасын куруп берүүсүнө апасы себеп болгонун айтат. Анткени ишкердин апасы 10 баланы тарбиялап, ал менен катар бакчада да эмгектенип көз өткөн экен. Ата-энебиз мына жалпы эл азыркы жыйында деле айтып кетти, өтө ак минети менен таза иштеп, ушунчалык эмгекчил кишилер болгон. Ошолорду чоң ата чоң элелеринде болуп, жакшынакай инсандар чыгып, анан кийин ошол жакшы ниетте ошол элибизге тартуу кылып отурабыз. Бакчанын курулушуна жергиликтүү бийлик да салым кошуп, 1 миллион сомдон ашуун каражат бөлүп берген. Ал акча имарат ичиндеги эмеректерге жумшалган. Өкмөттүн Жалал Абад облусундагы өкүлүнүн орун басары Ырысбек Изабековдун айтымында, аймакта балабакчага болгон муктаждыкты чечүү жагы жолго коюла баштады. Ага четте карап турбаган ишкерлердин салымы да чоң болууда дейт ал. Мына көрдүңүздөр да 6 миллион ушул жеке ишкердин өзүнүн салым менен мынакей жакшынакай кылып куруп берди. Бул деген мен айтам, бул мисалы айыл өкмөттүн бюджети бир 22 миллион тегерегинде болсо, мына 6 миллионду жеке ишкердин салымы кошуп атат. Жалал Абад облусу боюнча бүгүнкү күндө 294 балабакча болсо, анын 19-у жеке ишкерлер тарабынан курулган. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн белгилөөсүндө соңку учурларда эл ичеринде социалдык көйгөйлөрдү чечүүгө көмөктөшүп жаткан жөнөкөй жарандар менен жеке ишкерлер көбөйдү. Белгилесек, Жалал Абад облусу балабакча менен 33%га камсыз болгон. Калыбек Көчкөнбай уулу, Тынчбек Дуолдаев, Жалал Абад облусу.